Саламатсыздарбы? Бул 9 лекциянын экинчи бөлүгү. Advanced'ке карата тартылган видео. Lecture 9B Керес Мурас Memorial Speech. Биякта биз мурунку бөлүгүндө окуган сөздөр. Буларды бир көрүп же эки көрүп кайталап койсоңуздар болот. Жакшыраак эстеп калыш үчүн. Анан биякта дагы суроолор. Буларга дагы жооп берип койсоңуздар болот. Анда эмесе эми жаңы сөздөр биякта. Moribund, өлүп бараткан. Will, керес. Мыйзамдуу документ. Unconditionally, шартсыз. Fulfillment, аткаруу. Oral, озеки. Adhere, жабышуу. Да, бул текстти чогуу окуй эле эми. At the right hour, all the children, relatives, and friends of the moribund gather while he pronounced his last words in front of everyone. Туура саатта өлүп жаткан адамдын балдары, туугандары, достору анын жанында чогулушат экен. Анан ал анын акыркы алардын жанында туруп, анын акыркы сөздөрүн айтат. He reads out his property will and requests. Ал анын мүлкүн керезин анан сунуштарын окуйт. For example, he may ask to be buried next to his wife, a friend, an ancestor in his native village or high in the mountains. Мисалы, ал сурашы мүмкүн анын аялына, досуна же анын энелик айылындагы ата бабаларынын жанында көмүлсүн деп сурашы мүмкүн. Же тоолордун үстү жагында көмүлсүн деп сурашы мүмкүн. These wishes and requests given must unconditionally be fulfilled after his death. Бул каалоолор, анан сунуштар сөзсүз түрдө шартсыз ал өлгөндөн кийин аткарылышы керек. The fulfillment of a Kyrgyz person's last will is like an unwritten oral law that his relatives must adhere to. Бул кыргыз адамдардын аткаруусу. The Kyrgyz person's last will. Кыргыз адамдардын акыркы керези жазылбаган озеки закон анын туугандары аткарыш керек. Мааниси мындай экен да. Өлүп жаткан адам эмне деп айтса, ал өлгөндөн кийин анын туугандары же башка адамдар сөзсүз түрдө анын акыркы сунуштарын, каалоолорун аткарыш керек. Баш ийиш керек экен да, ошоочу. Мааниси ушундай экен. Inscriptions, жазуу. Distributed, таратылган. Preserve, сактоо. The tradition of leaving a keres is reflected in stone inscriptions from the Orkhon Yenisei period, such as the inscriptions left by Boyol Kagan for his sons. Керести тыштаган традициясы
Ташта жазылган Орхон Енисей периодтан Боюкаган периодуна чейин анын балдарына. Ну, бирдемелерди ташта жазып, ошентип башка адамдарга ошентип бирдемелерди айтышчу экен да. Ташка жазып. They have written us a will on how the property should be distributed between his children after his death. Алар жазчу. Кантип алардын мүлкү, алардын өлгөндөн кийин алардын балдарынын арасында кантип бөлүшүш керек экени жөнүндө жазчу. In ancient times, in order to preserve the family line, the dying man allowed the older or younger brother to marry his wife in order to preserve the family line. Мурунку убактарда family line үй бүлөлүк канды, башкача сөздөр менен айтканда үй бүлөлүк канды сактош үчүн өлүп бараткан адам анын улуу же кичүү байкесине же инисине анын аябына тийүүгө макулдугун берет. Ошонун баарын ал ошо үй бүлөлүк канын сактош, анын балдарын сактош үчүн ошондой макулдугун берет экен да. Окей. Окуп бүттүк биз. Эми assignment 1. Бул суроолорго жооп берип койсоңуздар болот. Бул теманы жакшыраак эстеш үчүн. Анан кроссворд, биякта дагы кроссворд. Анда бул сабагыбыз бүттү. Баарыңыздарга көргөнүңүздөргө рахмат. Баарыңыздарга чын ден соолук, оорубаңыздар. Бүт жакшы нерселерди силерге каалайм. Саламатта калыңыз.